Жолдубай Кожогелдиев 16 жылдан бери такси айдайт. Ал айдоочу катары өз каалоосу менен камсыздандырууну сатып алган. Негизи адам ташыгандан кийин адамдарды страховать этип коюш керек. Ал өзүң үчүн. Анын метин арыгысын эгер кокустук болуп кетсе, ушул кандайдыр бир жардам тиет да. Азыркы учурда мен 840 сом төлөйм. Эми айдоочулар үчүн бул 1 жылга 840 сом деген кыйынга деле турбайт го менимче. Жаңы мыйзам күчүнө киргени жатат. Бирок камсыздандыруу шарттары жана баасы дале белгисиз болгонуна айдоочулар нааразы. Көпчүлүк автоунаа ээлери жаңы мыйзамдан улам камсыздандыруунун баасы кескин жогорулайт деген пикирде. Камсыздандыруу кандай шарттар менен сатылат? Бир нече критериясы бар. Биринчи бул деген автоунаанын объем двигателясы да. Экинчи критериясы бул деген стаж водителя да. Канча адам айдайт машинаны и водительский стаж каралат да. Үчүнчү система бул деген скидка болот, эгерде диагностический карта бар да, бул деген мурдакы айтканда техосмотр да. Төртүнчү критерия бул болсо уже кийинки жылдар болот. 1 жылдан кийин это система бонус малус деп коет. Эгерде адам аварияга түшпөй айдаса, ага скидка берилет. Эгерде адам аварияга түшүп, жол кырсыгына түшүп, бирөөгө зыян келтирсе, ага малус деп коет. Ошо кошулуп кете берет да. Камсыздандыруу баалары былтыр 3-декабрда коомдук талкууга коюлган. Эми алар өкмөттүн токтому менен бекитилиши керек. Жеңил машина 2000ден 2300 сомго чейин. Мындай джип, Land Cruiser машиналар где-то 2,5 миңден 3,5 миңге сом төлөнөт 1 жылга. Ошол эле автобус унаалар, алар чоң болгон менен үчүнчү тарапка жол кырсык болгондо бир топ зыян келтирген үчүн алар полис кымбатыраак калат. Алар где-то 3,5 миңден 4,5 миңге чейин 1 жылга төлөйт. Кыргызстанда 2018 жылдын 9 айында эле 5118 жол транспорт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 6299 адам жабыркап, 458 киши көз жумган.